тек күтүп карашат. Талаш шаарындагы Камалбек Дарданов атындагы номер 3 мектеп гимназиясы немец тилин тереңдетип окуткан орус тилдүү мектептердин бири. Мугалимдер, мектеп окуучулары бүгүн кыргыз эл мугалими Бектур Исаков менен жолугушту. Окуучуларга Бектур Исаковдун манас сабагы китеби боюнча даярдалган семинар сабак өткөрүлдү. Биздин уран ата журт үчүн, эл үчүн, айкөлдүн түшүп бизине, кыргызым үчүн түбөлүп кылычтын турам мизине. Кыргыз эл мугалими Бектур Исаковдун усулдук ыкмаларын колдонуу менен өткөрүлгөн сабакта окуучулар менен амандашуудан тартып баарылашууда атайын көндүмдөр пайдаланылды. Агайдын китептериндеги сөздөрүн, сөз берметтерин, ушул сөздөрдүн баардыгын биз өзүбүздүн кейибизде ар дайым колдонуп келебиз. Анан бүгүнкү таймаштадагы окуучуларды так туура сүйлөгөн кеп маданиятына көбүрөөк көңүл буруп келебиз да. Анан ушул агайдын сөз берметтерин колдонгонго аракет кылдык. Бектур Исаковдун балдарга жеткиликтүү билим берүүдөгү усулдук ыкмаларын жайылтуу активдүү колго алынган. Бул сабактар мугалимдер арасында тажрыйба алмашуусуна, балдарга билим берүүнүн сапатын арттырууга өбөлгө болууда. Бектур агайдын колдонууларын колдонуу иретинде китептери чаң басып жаткалбаш үчүн ушуну биз ушул мектепте колдонуу үчүн азыр ушул кийинки жаш мугалимдерге дагы ушул сабактарды өткөртүп, ушунун агай өзү келип туруп, ушул өзүнүн баягы методикалары боюнча түшүндүрмө берип атат. Мындан сырткары 2 жылдан бери Бектур агай кербенине катышкан облустук мугалимдер арасында таймаш уюштурулуп келет. 29 апрелде жалпы Бектур агай жылын жыйынтыктоо алкагында педагогикалык сармерден өтүлөт. Ал жерде байгелүү дагы белектер, ошондой эле 2 тай сайылып атат. Ошондой эле мугалимдерге төш белгилер, өкүлчүлүктүн жана Талас билим берүү усулдук борборунун ардак грамоталары мугалимдерге тапшырылат. Бектур агайдын манас алипеси, сабат алипеси жана Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаков деген китептердин негизинде суроолор берилет. Талас облусунда Бектур Исаковдун 80 жылдык мааракесине карата билим берүү мекемелеринде Бектур агай кербени уюштурулган. Анын алкагында Бектур Исаковдун катышуусунда семинарлар, ачык сааттар өткөрүлүүдө. Ала толук Аккалпак кыргыз элинин жана Айкөл манас атанын өрнөктүү өмүрүн тутуп, өлкөбүздүн, эми кыргыз өлкөсүнүн бардар жанагы силердин сөзүңөрдө жаңырап атпайбы? Бардар, бакубат, дөөлөктүү деген өнөрдүн баарын камтып турган сөз, дөөлөктүү. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.